ушинтип аркамда алып калган. 2 ай убакыт берди. Акыркы шансым да бул мен. Нурпресс маалымат борборунун чыгармачылык тобу бул жолу өмүрү кыл үстүндө турган 30 жаштагы Сейилхан Исабек кызынын оор тагдырына күбө болду. Дарыгерлер ага ковидтен кийин өпкө фиброзу диагнозун коюшуп, өпкөнүн 80% жарабай калганын айтышкан. 3 баланын апасымын. Мурда жакшы эле жашачубуз. Ооруду билбейт элем. Ойноп күлүп эле жүрчү элем. 2020-дан кыска жөтөр менен жүрдүм. 2021 төрөдүм. Жакшы эле төрөдүм, балам жакшы болду. Анан 2022 январда ооруп калдым. Лейлекке барып дем жетпей ооруп калып, ошол бойдон жүрөм да. Бир жыл лечение алдым, 10 жыл жатып чыктым больницага. Жыйынтык болду. Фиброзтың 4 жыл 5 жыл жашайсың деди. Анан Индияга бардым. Индиядан дагы биопсия кылып текшерип, эс кислород келип, 2 ай жүрөгүнөн кирип болуп калып, кайра ушинтип калдым. Анан кече дагы барсам, срочно пересадка дейт. Алмаштырбасаң 2 жыл жашайсың дейт. Бул өтө чоң сумма экен да. Донордун сатып алабыз. Донорго операцияга $80,000 деди. Ошол жакта 5 ай жүрөт экенмин. 100,000 менен кел деди да. 2 ай убакыт берди. Акыркы шансым да бул мен. Эгер кайра барбасам, кайра очерет жок. Ошого элден кайрылып, элден жардам сурайм. 3 балам лейлектен мени күтүп атат. Кайерин кичине кирип болсоң деле өпкөгө берет экен. Бираз переживать этип, нервиштесең, капа болсоң эле сразу жаткырып коет. Дем жетпей. Өпкө жаман экен, оору. Сейилхандын абалы күндөн күнгө оорлошуп бара жатат. Бишкекте ооруканага бат-баттан каттагандыктан тааныштарынын үйүндө убактылуу жашап жатышат. Жолдошу келинчегин карап жанында болсо, чээде 2 баласы туугандарынын колунда. Тааныштарынын эле үйүндө турам. Кече адамдар видеодон көрүп, үйүңөр чоң экен, сатсаңар болот дейт. Лейлекте деле квартирада турабыз. Балдарым квартирада турат. Бул деле тааныштардын үйү, туугандардын. Өзүбүздө үйүбүз деле жок. Квартирада жашап жүргөнбүз. Эки жылдан бери жүрөбүз көчөдө. Лейлек, Бишкек, Индия. Жолдошум экөөбүз. Балдар ар кимдин колунда жүрөт. Качан бирге жашайбыз деп күндө чалат. Азыр 4-5 күндөн бери баса албай деле калдым. Күндөн күнгө артка кетип атам да, өзүмө билмей. Uyku деле кат жок, башым ооруп. Эптеп таң атырам, эптеп кеч кирдирем. Басып жөнөм да, эле эшикке чыгып, ушинтип аркамда алып калган. 5 метр басып элем. 5 метр деле баса албай калдым. Бир аз андай эле жей албайм эчтеке. Отура берсең тамак деле өтпөйт экен. Жей албайт экенбиз. $100,000 дешти. $100,000 менен келиңиз. Жакшы болуп кетесиң деп ишентирип, ишенч менен айтты. Только ошол сумма жок, кайтып келдим. Элден жардам күтөм.
Жардам берсе жашап кетет элем. Кыйналдык 2 жылдан бери. Мага кошулуп жолдошум кыйналды. Энем кыйналды. Бир туугандарым кыйналды. 2 жыл Индияга барыш деле оңой эмес экен. Жалгыз байкем барам. Эчтекеси калбады, сата турган. Эчтекеге жетише албайт атасы. Жолдошум иштебей эле мени карайт кечке. Энем балдарымды карайт. Аппаратка аркандалып калдым деген каарманыбыздын эми 2 айдын ичинде чоң суммадагы каражатты таап үлгүрбөсө өмүрү коркунучта. Бүгүнкү күндө аппараттын жардамы менен гана дем алып күн кечирет. Бул аппарат бир толтурсак 2,5-3 саатка жетет, бирок 3 саатка жетпей дагы калат. Эшикке больницага чыксак, ушул аппарат менен барабыз. Күлчөйт этип, кайра кислород түгөгөндөн кийин толтуруп келебиз. Бул аппарат болсо 24 саат бою иштейт, күнү түнү токтобойт. Только суу азайып кеткенде крышкасын ачып туруп эле суу куюп коюп коебуз. Азыр бул 4-5те турчу эле, азыр да полный көтөрүп койгонбуз. Ошондо дагы кислород жетишпей жатат. Бул бирөөдүн аппараты. Кече өтүп кеткен Болсунбек деген баланын аппараты. Болгон жай жаннат болсун. Ошол мейли иштетип туруңуздар эми деп берди бизге. Эртең иштетип бүткөндөн кийин Кудай буйрса келинчегим жакшы болсо кайра беребиз ээсине. Жаш үй бүлө 2 жылдан бери бар мүлкүн сатып, аны дарыланууга жумшаган. Эми чет өлкөгө барып операция кылдырганы чамалары келбей, аргасыздан калың элден жардам сурап жаткан чагы. Алла разылык үчүн жашап кетейин, жашагым келет. Зарыгып жүрүп балалуу болгонбуз өзүбүз. Эң чоңу 9 жашта, кичүүм 2 жашта. Ошолордун бактын көрбөйүн. Жардам кылыңыздар.